Эркектер курусун, эркектер жерге кирсин. Ушу эркектер дегенди айымдар. Комментарийди окусам, жаман ушинтип үшкүрүнүп, ышкырынып, түкүрүнүп, кыжырланган эле айымдар. Мен кээде эркектерди аяп кетем да, айланам, ушундай аялдардын арасында жашаган кыйын эле болуш керек деп. Ой, кыздар, жок, мен эркектер укмуш, алардын баары милашка, тим эле асмандан түшүп келген периште деп айтпайм, жок. Наоборот, эркектердин аял тууралуу ойлорун билсеңер, эгерде аялды көргөн эркектин башына кирип, эмне ойлоп жатат түшүнсөңөр, жүрөгүңөр түшөт, чачыңар тик турат. Биз андайды даже ойлобойбуз. Андайды учуктасак дагы элестетпейбиз. А бирок эркек аялды көргөндө биринчи ирет бул аялбы же аял эмеспи деп ойлойт. Ооба, тетиги жерине подсознаниеде биринчи ирет бул эже, карындаш, партнер, ишкер аял, адис же бул аялбы деп дароо эле эки группага бөлүп коет. Экинчи, бул аял экен деп тээ жактагы үчүнчү мээси түшүнгөндөн кийин, бул аялды мен каалаймбы же каалабаймбы деп ойлонот. Каалайм десе, уху деп уже артынан жөнөйт. Каалабайм десе, дистанция кармайт. Каалайм деген суроодон кийин бул аялдан үмүт кылсам болобу же болбойбу? Мен каалаган нерсени бул аял береби же бербейби деген дароо тетиги үчүнчү мээсине суроо пайда болот. Эгерде берсе, алып тим болот. Керек учурда алып турат. А эгерде бербесе, анда кызыгуу жаралат. Бербейт экен. Сыйласам болобу же болбойт? Эркек үчүн сыйласам деген барабар сүйсөм. Сүйсөм барабар сыйласам болобу же болбойбу? Болот экен. Эми болсо эркек көп ойлонуп, кантип багындырам, кантип сүйдүрөм, кантип сыйлайм, кантип сыйлатам деп ойлонуп баштап, андан кийин чыныгы мамиле башталат экен. Мына ушунча этаптан өтүү үчүн чоң мээ керек. Жабан гана сулуулук, жабан гана жаштык, жабан гана байлык же бир статус маанилүү эмес. Мээ керек кыздар. Мээ керек. Өзүңдү сыйлоо керек, өзүңдү сүйүү керек, өзүңдү кароо керек. Өзүң ким экенин даана жана так түшүнүү жана жашоого реалдуу, иллюзия жок көз караш керек. Видео жакса лайк басып, комментарийде сүйлөшөлү.